Ассалаумағалейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы бүгүн 25 апрель 2023 жыл. Мен Арча Бешикте жүрөм туугандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Куюкова жана Жылга сай көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул Жылга сай менен түштүктү карай бассаңыздар, Абдулдаев көчөсүнүн кесилишинде Жылга сай сатылуучу үй жайгашкан. Бул жерден болжол менен бир 200 метрге жетпеген аралык болуп калат. Дагы эмне маалымат? Бул жерден шаардын бурчусунда жүргөн маршруткалар бар, жана ошондой эле бир аз эле батышты карай бассаңыздар, Муромская, чыгышты карай бассаңыздар, Чортекова көчөлөрүнө бара аласыздар туугандар. Андан сенен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, анан күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, Жылга сай көчөсүнүн бүтөөр жерине келип калдым. Бул Абдулдаев көчөсү болуп калат, экөөсүнүн кесилишинде эле мына бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй жайгашкан. Бул көчө тарабы көрүп тургансыздардай забор жана дарбаза, жол орто кеңдикте, электр энергиясы, прожекторлор бар жана центральный канализация бар экен, бирок киргизип алуу керек туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Бир аз ылдый түзсөңүздөр, жаңы салынган мектеп жакын, садиктер бар экен. Мына бул райондун көрүнүшү. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Жердин аянты 6 соток туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Жердин аянты 6 соток. Бул мынакей короосу. Бул жакта узун турасы 10 болгон фундамент жана төрүндө узун турасы 12ге 6 болгон үй деле бар. Так, үйгө чейин тротуарлар куюлган. Окей. Сагадан чыгыш тарабындагы кошуна болгон чек арага мынакей забордун фундаменти куюлуп тур. Аз жакын карабакта заборун деле көтөрүп коем дейт үй ээси туугандар. Так. Алды тарабында да бош жер, мондай жаш бактар. Жердин аянты 6 соток. Негизинен бул үйдү бүтүрсөңүздөр, жана бул үй фундаментти бүтүргөнчө бул жакта мынакей 12ге 6 болгон үйдү деле жашап турсаңыздар болот. Бул үйдүн бери жагында азыркы учурда квартирант жашайт экен. Бул жагында 2 бөлмөдөн турган үйүбүз деле бар туугандар. И плюс бул жакта тоокана, үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, мындай чакан мал сарай да бар. Бул жагында да үйдүн бул батыш тарабында негизинен сатуу себеби туугандар ошол мал менен алектене турган жерге көчөм дейт үй ээси. Так, Арча Бешикти билесиздер, мал менен алектенгенге азыр ушу анчейин эмес, кыскасы мал менен алектенгенге. Так, андан ары эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн сиздерге туугандар. Так, андан ары мынакей бул кире бериште мондай навес. Так, анан бул жакта үйдүн кире бериши. Оң тарапка карай берсеңиздер, бул жакта да мал сарай деле бар экен туугандар. Көргөзө кетейин. Бул жакта мал сарай. Видеонун башында айткандай, үй ээси мал менен алектенчү жака көчүү максатында бул үйдү сатып аткан учуру туугандар. Бул кире бериш. Сол тарапка карай кирсек, мондай коридор. Бул коридордо тамак жасаган жай жана тамактануучу жай орнотулган, жана катарынан 2 бөлмө. Бирөөсү спальный бөлмө. Экинчиси дагы бир бөлмө. Экинчиси дагы бир бөлмө, жана үчүнчүсүндө ал жагында ушу сыяктуу эле кире бериш жана бир бөлмөдө квартирант жашайт туугандар. Ай сайын кирешеси бар. Бир аз болсо деле эми короосун ачып калган маалыматты берейин. Айтмакчы, үйдүн стенасы шлакоблок жана утеплять этилген. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Квартирант мынакей могу жерден бери жагында жашайт. Кыскасы, дагы эмне маалымат туугандар? Так, 6 соток болгон жер участок. Басы
бул үйдүн 65 000 доллар сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номер менен экранга эсетелдеп калтырабыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.